Ошончолук сүйө турган болчу болдук. Ошол сүйүүгө болгон сезим деле адамды кайдыгерге алып барбайт эле дейм да. Мен бала кезимде мисалы бир кыз менен бир жолу вальске чыгып болгон болчу болсо, мен бир жуматы апим жеп алган болчу. Бутум жерге тигил ушчумун. Ошол каяктагы энергия да? Таң калам. Тоону тешип кетчү деп энергия менен жүрчү. Сүйүү көрсөм. Жөнөкөйдө сүйүү. Көзү ошол жөнөкөй сүйүүнүн энергиясы ушунчалык күчтүү болот да. Бизде ошол сүйүүнү жоготуп да ошондой энергияга ээ боло албай калдык. Көзү ошол организмдеги жүрүп аткан реакция адам өзүнө чогулткан алган адреналин деп коебуз го. Ушул нерсе канды ушунчалык дүйлүктүрүп тургандан кийин иммунитетти өтө күчтүү кылып коёт дагы. Анан адамдын денесиндеги ар кандай паразиттерди өлтүрүүчү заттар так туура иштеп атпайбы. Мисалы, буга бир мисал келтирип кетейин. Бир врач өмүр бою шаарда иштеп, анан айылга барып иштеп калыптыр да. Ошо айылга бир жакшы врач керек болуп атат, жок дегенде бир жыл иштеп бериңиз деп, союз учурунда кетирипчү да. Анан бир ай иштегенден кийин түшүнбөй калат. Шаардагы келип жүргөн пациенттер жок. Шаардагы маселе менен барган шаардыктардын маселеси менен айылдыктардын маселеси эки бөлөк болуп чыгып атат да. Анан инфекция деген оору почти жок кыз экен да. Анан аябай таң калыптыр да, бул эми айылда мен аябай кыйналам, аякта кийил бардыгы, болит, өсөрүм карабайт эми айыл деген айылда. Эми ал жактан аябай кыйналсам керек, көп иштесем керек деп ойлоп барыптыр да. Наоборот, атырөлүнө болгондо эле бала жок экен, барбайт экен. Ошол инфекционный бир болезньдер менен, аллергия деген оору менен барган бала жок экен. Башка оорулар менен алек болуп калат да. Анан ошондон аябай таң калып, анан баягы өзүм бир окуткан агайларына чалып сураган окшойт. Мен түшүнбөй атам, эмне айырмасы бар десе. Айырмасы биздин ичибиздеги куртту биздин организм өлтүрө албай калганда, аны кайра башка курт бар, өлтүрүш керек. Шаардыктарда ошол жетпей калып атат. Алар бүт таза болгон үчүн курт жебей атышат алар. Тигилер подряд жейт, курттарды өлтүрөт. Вирус өлтүрөт, мындайча айтканда. Ачуу басат дегендей. Көрдүңүзбү? Бул окшогон нерселерди биз мисалы врачтар көп эле эзилеп айта бербейт да. Себеби бул үчүн врачтар да жаман көрүшөт да. Врачтар жаман көрүшүнүн кереги жок. Себеби алар миңдеген, миллиондогон кишилер менен иштешип атат. Адам өзү бир 10 киши же 20 киши менен иштешкенде эле түшүнөт. Себеби ошончо адамга энергия, ошончо адамга акылың, ошончо адамга мээлиңди чача бериш бул оңой эмес да. Өзүнүн да жеке жашоосу бар да, өзүнүн да ден соолугу бар мисалы. Ошонун баардыгы көтөрүп жашап атат да мисалы врачтар. Мисалы мугалимдер. Булар өтө татаал кесипте эзектелген. Болгон энергиясын күндө чачат алар. Күндө мээрин төгөт, коротот, мындайча айтканда, өзүндөгүнүн баардыгын элге берет да. Өзү негативдин баарын чогултуп алып үйүнө кетет. Айрыкча азыр. Балекеттин баарын чогултуп алып кетет. Себеби оорун айыктыруу дегендин мааниси ушул. Сага жакшылык берүү, мээрин берүү, өзүңдөгү жаман нерсени тартып алуу. Аны адам айтпайт да. Күчтүү врачтар тили менен эле айыктырып атпайбы. Сен жакшы болуп калдың кечээ мына. Ойлонбо, сонун болуп каласың. Төрт эле айтып көрүшүп. Мээримдүү болуш керек деп кечээ айттыңар го. Мээрин берип атат да. Адамдар мээримге муктаж болуп атпайбы азыр. Себеби биз материалдык дүйнөгө кирип кеттик. Жүрөктү сатып таштаганбыз. Култап койгонбуз. Биз как робот жашап атабыз. Анан менин простой эле кемчилдигим ойлосом, мен үйдө балдарыма ар нерсе алып барып берет экенмин дагы. Аялым алып барып бербейт. Кызыл алма. Анан ойлондум.
Анан көрсө ошонун биз чоң жаңылыштыгы ушул болуп атпайбы? Эркек энергияны аялдан алат. Эркек менен аялдын айырмасы, аял өзү алгандан кийин аны көбөйтүп берүүчү зат. Аял каяктан алат эни? Аял эркектен алат дагы, мындайча айтканда, сизден 1 килограмм алса, аны 100 килограмм кылып колуңа салып берет. 1 тонна кылып сатып коюш мүмкүн. Жана крокодилге түртүп аткандар ушул да. Болбосо кыргыздар сонун эле айтып атпайбы, күчтүү эркектин аркасында күчтүү аял турат деп. Ооба. Дозу күчтүү экен же байкеси братаны күчтүү экен деген сөз. Аял күчтүү экен деп ачык эле айтат. Бир жакшы адам чыгып калса, мунун тайы күчтүү да ошон үчүн ушундай болду деп ойлогот. Чоң адам күчтүү деп айтпайт. Себеби сажасызбы ошол эненин коомго көрсөткөн таасирин биз моюнга албай атпайбы? Өтө чоң да, тоодой да. Ошону эркектер моюнга албай эле кыйналып атышпайбы? Аял кишилерди эле гүлдөтүп таштасачы эркектер. Билбейм мен. Коом гүлдөйбү? Слабый эркек көрбөй каласың деп экен. Бүт эле тоону тешем дегендер чыгып калат. Жире эле өтүп кетем. Себеп ошол аял киши качан жашоодон ырахат алып, аял киши качан өзүнө ошо эркектен мээрим алганда, аны аябай көп кылып кайра эркекке берип атпайбы? Ошол энергия менен чыккан эркектин анан колуна иш келет. Анын акылынан идея чыгат. Анан ошон үчүн жанагы кыйын болуп кетип аткандарга таң калбай эле койгула, аялы ошончолук энергия берип койгон. Биздин коомдогу эң ключевой эмени проблеманы айтып атасың да. Жок, бул чындык да, бул мен ойлоп тапкан нерсе Эки эмес. сөз менен. Муну биздин кечейин ата-бабаларыбыз айткан да. Мисалы мен чоң атам, өзүм эле чоң атам. Өзүнүн жакшы тукум алып калыш үчүн чоң апам боюна бүткөндөн баштап төлгө тургузушкан. Биз жакпабы? Анан ошол баласы эмчектен чыкканга чейин как король болмокчу. Этти бычагынан бүтүп сайып өзү көтөргөндө өзүн өзү көтөрө албай үзүлүп калганча булкулдатып кайнатып беришкен. Ошондо ашказанда күчкөн безинде. Жегенде сиңизинде. Капкагын аш жебес экен. Эттин ысыгы чыгып кетет. Энергиялуу шоп бесин. Кубаттуулугу бүттүгү кетсин ошол. Эмнеге дегенде, себеби ошол эненин ден соолугу канчалык күчтүү болгондо, эненин жашоосунда канчалык комфорт, жыргалчылык пайда болгондо, ошол автоматически бала көтөрүп атпайбы? Ошондой түптөлгөн бала ал кийин жашоодо сынбайт. Ийгилик болсун. Ал эч качан бомж болбойт, алкаш болбойт, наркоман болбойт, хулиган болбойт. Ден соолугу начар да болбойт. Себеби түптөлүп калган. Ошон үчүн күчтүү эне, күчтүү бала өлкө бириккен жерде күчтүү коом болуп атпайбы. Биз ушуну жоготуп ийдик. Анан ошонун негизинде Азыркы эң неме маселе, маанилүү маселе, жанагы НПОлор, өкмөттүк эмес уюмдар аялдарды өнүктүрөбүз, гендердик, биримдик, тең укуктуулук деп миллиондорду салып атышат да. Ушулардын жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы сенин оюң боюнча? Аялдарды кубатташ керек, аялдарды асыраш керек дегенде мен 100% кошулам. Анан бирок жанагындай ар бир улуттун өзүнүн каада салты, адаты, түшүнүк, дүйнө таанымы бар да. Буга чейинки ата энесинин кылган жашоо образы. Ошодон гана чыкпаш керек. Эмне дегенде, биздин каныбызда ал сиңип калган. Биринчиден, экинчиден, биз кечеги улут эмеспиз да. Биз деген бул биз жашап аткан доордон мурунку доордо да жашаган эмес да. Анан ошончо кылымдар биздин ата-бабабыз түптөп койгон идеологияны биз кантип жокко чыгарабыз дагы, анан кайсыл акылыбыз менен бирдекени ойлоп табабыз. Ал 1 сааттык ойлонуп табылган нерсе күчтүүбү же
жүздөгөн кылымдар боюнча чогулган тажрыйба күчтүү. Мисалы азыркы медицина менен элдик медицинанын айырмасы чоң болот. Врачтар түшүнбөгөндө бир жүздөгөн кемпир эле айтып койчу. Билими деле жага албакчы. Бирок касиети бар болот дейт. Көрдүңүзбү? Мээрими бар болот. мисалы сен Мисалы жөн эле баланын жүрөгүн көтөрүп коюш керек экен, чочуп калыптыр деп жүрөгүн көтөрүп койгон. Буга кирине кирип калган турбай, муну өзүңөр жакшы көрбөгүлө. Мындай көтөрө албайт экен бала да, аны кирине элеп койчу. Бир бала көтөрө алат, бир бала көтөрө албайт. Ошо көтөрө албаган балага көп сүйкүмүңөрдү артып бербөйлө. Бул кирине сырттан келбейт, өзүңөрдөн эле келет деп ата-энесине айтат. Бүт туугандарын айтат. Айлана чөйрөсүнө айтат да. Себеби илгери баланчанын баласына баланчаны аттын коелу десе бир аксакал ага уруксат бербей койду деген сөз бар эле. Ал атты тиги бала көтөрө албайт. Баланы жөнүнө майып кылып койсоң артып. Көрдүңүзбү? Азыр өзүнүн деңгээлине деле, башкасына деле, аялына деле, баласына деле карабай туруп эле шумдук ат издеп атышпайбы? Ошону көтөрө алабы? Маселе ошондо. Себеби бул энергия. Мына телефон менен биз сүйлөшүп атабыз, ушул жерде турабыз, Америка менен сүйлөшүп атабыз. Эмненин негизинде сүйлөшүп атабыз? Байланыштырган эчеги жок. Ошол энергиянын негизи. Электр энергия. Ошол энергия. Күн энергиясы. Каерде? Адамдын илебинде, адамдын көзүндө, адамдын тилинде. Ушул үчөө илеби деген да бар да. Мисалы, ал сырттан кишине бир караганда астынан арстан, аркасынан жолбос келаткандай көрүнүш деген сөз бар. Манас айтат. Өзү кирбей эле ошолор киргендей болуп көрүнүшкөн да. Көрүнүшпү? Бул эмне? Аурасы күчтүү. Энергия. Ошондой энергиялар аны коштоп турат. А биз ушул жанагы жөнөкөй эле сөз азыр негативдеп өйрөнө албадыкпы? Позитив анан негатив деп экиге бөлүп коебуз. Анан негативди кыргызча балекет деп эле айтчу. Анын кыргызчасы балекет. Илгери менин апам кичине бир шакка кызыгып кетсе, урушпойчу. Бойгончу, бирөөнүн балекетин атын аласың. Өзүңдү билдирчү. Акырын. Бирөөнүн балекетинде болот, башка эчтекесин айткан жок. Ал түп-түз келеткенде, мисалы азыр ушул жерде туруп алып, хот Америкада, хот Италиядагы кишини жамандасаң, ошонун аркасынан жаман сөз сүйлөсөң, ошол моментально эле телефон менен сүйлөшкөндө эле кайра өзүңө келет. Ошон үчүн илгеркилер урушканда да айланып калып урушкандар. Садам кетейин, бай болгон. Өмүрүң өзү өнүп кеткен. Кудай жалгагыр. Жакшы сөз менен урушуп атпайбы? Ошонун баардыгын алар билген да. Ошол менин энергиямын ошо зыяны тийип калбасын деп. Бирөө жанагы опуталды бир нерсе кылбаса Кудай сактасын деп. Кудай сактасын, аман-эсен жетип алсын деп ниет кылышты. Эч качан негатив жөнүндө ойлонуш эмес. Үйүндө бир наны болсо дагы ошону кошунасы сурап берсе жарымын кесип бербейчи.